Бишкектин өзүндө дары-дармектер кымбат баада сатыларын мамлекеттик монополияга каршы башкаруу агенттигинен билдиришүүдө. Маалыматтарга караганда агенттик атайын мониторинг жүргүзгөндө өлкөнүн башка улам бурчундагы бааларга чоң айырмачылыктар чыккан. Агенттиктин мүдүрү Болсунбек Казаков менен ушул дарыларга болгон баалар тууралуу сүйлөшөбүз. Куш келипсиз. Айтсаңыз, монополияга каршы кызмат жүргүзгөн мониторинг жыйынтыгында оорукана жанындагы дарыканаларга дарылар баасы алда канча жогору экени такталды деп атасыздар. Ошондо баалар канча кымбат чыкты? Саламатсыздарбы? Биздин ушул агентство тарабынан анализ мониторинг жүргүзүлүп чыкты республика боюнча. Жыйынтыгы боюнча ошол бардык биздин ошол саламаттык сактоо мекемелеринин ичинде жайгашкан аптекалардын ичиндеги дары-дармектердин айырмачылыгы баалары ошол сыртта жайгашкан аптекалар боюнча 50-дөн 100%га чейин айырмачылык чыкты. Ошонун негизинде биз бир нече тегерек столдорду өткөрдүк депутаттардын катышуусу менен. Жана саламаттык сактоо министри Батыралиев өзү да келип катышып, ошол жерден көп сунуштар айтылды. Мына ошол мекемелердин жетекчилери менен жана ушул ишкерлер, ушул тармакта иштеген ортосунда кандайдыр бир келишимдер бар деген биз өзүбүздүн сунуш жыйынтыгыбызда айттык. Ушул маселени чечүү максатында жумушчу топ түзүлгөн бүгүнкү күндө. Ошол жумуш топ конкреттүү сунуштарды бүгүнкү күндө даярдап чыгыш керек. Текшерүүлөр албетте жакшы, бирок эми ал бааны көтөргөн ишкерлерге, дарыкана ээлерине кандайдыр бир чаралар көрүлөбү? Бүгүнкү күндө бул тармак көзөмөл жүргүзүлбөйт. Бул атаандаштык менен, суроо талап менен баалар коюлуш керек. Бирок бул социалдык тармак болгондуктан биз ушул суроону көтөрүп чыктык. Бул жерде ошол мекемеде жайгашкан аптекалар менен сыртта, мекеменин сыртында жайгашкан аптекалардын ортосунда баягы атаандаштык баягы болбогондуктан ошол жерде кандайдыр бир келишимдердин негизинде иштешип аткандыктан биз аларга ушундай сунуш менен чыгып атабыз. Өзүңүздөргө дагы бир мындай жоопкерчилик алып, ошол ичиндеги аптекалардын баасы сыртта жайгашкан аптекалардын баасынан жогору болбойт жана ошону жогору кылбайбыз деген бир жоопкерчилик алуу боюнча сунуш менен биз эртең тегерек стол өткөргөн жатабыз. Негизи эле дары-дармектер жаатында текшерүүлөр силердин кызмат тарабынан канча убакытта бир жүрөт жана мындан ары мындай баа болгон секириктер менен кантип күрөшкөн жатасыздар? Негизи биз текшерүү жүргүзбөйбүз. Бизде жөн гана мониторинг жүрүп турат. Биз социалдык тармак болгондуктан жарандардын укугун коргоо максатында мониторинг жүргүзүп атабыз. Жана өзүбүздүн сунуштарды берип атабыз. Бул тармак негизи ошо элибизди дары-дармек менен камсыздандыруу департаментинин жагынан текшерүүлөр болуп турат. Азыр бул департамент дагы өздөрүнүн сунуштарын берип атат. Мыйзамдын түрүндө көзөмөл киргизүү боюнча. Бирок айтып кетчү нерсе, көзөмөлдү киргизгенде да абайлап киргизиш керек. Анткени көп дары-дармектер бизге сырттан келет. Эгерде көзөмөлдү абдан катуу киргизип койсо, дефицитте болуп калышы мүмкүн. Ошол жагын дагы биз карап чыгабыз. Бирок бүгүнкү күндө ушул мекемелердин ичиндеги аптекалар менен биз ошол ишти алып барып, дары-дармек болгон бааны ошол сыртында жайгашкан аптекалардын бааларына теңөөгө биз баягы иш аракетибизди кылып атабыз. Рахмат сизге. Мамлекеттик монополияга каршы башкаруу агенттигинин директору Болсунбек Казаков менен болгон маекти көрдүңүздөр. Берүүбүздү улантабыз.